Здравствуйте, уважаемые болельщики, любители куреша. Сегодня мы показываем вам финальные поединки по кыргыз-курешу в программе Всемирных игр Качельников, который проходит у нас здесь в Чолпан-Ате, в культурном центре Рух-Ордо. И вот вы видите первую пару, финальную пару весовой категории 55 килограммов. Тынчтыбек Улубекзат, Кыргызстан, он в красном повязке, и в синей повязке Сүйүнбеков Насипжан. Оба спортсмена прекрасно прошли все турнирные перипетии, выиграли свои схватки. И вот финальную часть. Два кыргызстанца будут оспаривать первое и второе место. Оба прекрасно подготовлены, физически хорошо. И на этом турнире показали прекрасные технические приемы. И зрители бурно приветствовали выход в финал обоих молодых спортсменов. Тынчтыбек Улубекзат, он из Таласа, Карабуринского района, из села Бейшеке, 94-го года рождения, является студентом Кыргызского национального университета имени Баласагына. И вот так вот, начиная последние 3 года, он очень увлеченно занимается курешем и вот достиг вот такого первого большого успеха. Его соперник также Сүйүнбеков Насипжан из Таласской области, из Багаятинского района, села Интымах. Он 96-го года рождения, моложе на 2 года своего соперника, но показал достойную борьбу. И вот в финале борются два кыргызских борца. Анымесе, урматтуу көрүүчүлөр, билебиз, ушинтип биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында кыргыз күрөшүнүн мынакей финалдык бөлүктөрү Насипжан. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, ыкма килемдин четине чыгып калган үчүн калыстар тобу аларга Айта турган болсок, Тынчтыбек уулу Бекзат тууралуу айта кетели, көк бел курчан, Талас областынын Кара Бура районунун Бейшеке айылынан балбандар да күрөшөт да. 2004-жылы жакында эле өткөн кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатында 1-орун, эми баягы балбанга ооз экескертүү берилет. Өлкөнүн учурдагы өзүнүн салмак даражасындагы 1-чи спортчусу деп балбан деп айта берсек болот. Ал эми анын атаандашы кызыл түстөгү бел курчан жигит бул Сүйүнбеков Насипжан. Ал деле ошол Талас өрөөнүнүн кулуну, Багаят районунун Ынтымак айылынан экен. Маштыруучусу Азамат Осмонбеков агайыбыз. Көптөгөн өлкөнүн чемпионаттарында байгелүү орундарга илинип жүргөн. Алыш күрөшү менен дагы алектенет. 2013-жылы өткөн алыш боюнча өлкө чемпионатында 1-орунду алган 55 салмак даражасында. Мына ушундай Насипжандын өмүр таржымалы. Эмне дейсиз? Өзүңүздөр байкагаңыздардай, урматтуу көрүүчүлөр, көрүп турасыздар, эки чебертең ушунчалык баягы бири-бирине алдырбаган, экөө бири-бирин жакшы билген. Себеби салмагы бир болгондон кийин өлкө чемпионаттарында спартакияларда эле бир топ качып жүрсө керектер. 2 балл берип атат. Насипжан азыр башкага 2 балл берди. Килемдин сыртына аркасына таштадыгыз, көрдүңөрбү? Ооба, ыкма чабуул килемдин ичинде башталган, бирок Насипжан Бекзатты килемдин сыртына чыгара чапты. Ошого байланыштуу таза жеңиш жок. Эгерде таза жеңишке жетиш үчүн кыргыз күрөшүнүн эрежелери боюнча сөз түрдө атаандашыңды килемдин ичине чабыш керек. Болгондо да эки даласында бирдей. 2 минут 36 секунд. Эки атаандашка 5 гана мүнөт берилет, жолбосо таза жеңиш менен жетиш керек. Эскертүү берилет болуш керек азыр, Урматтуу көрөрмандар, финалда таза болот. 5 минут таза күрөш болот. Ышкырык болгондо секунда токтотулат. Көп салмак даражаларында кыргыз балбандары кечөөнү абдан өздөрүнүн өнөрлөрүн жакшы көрсөтүп алышты. Көп учурларда ошол биздин эле балбандар башка жактан келген балбандардан алдагыйла
өйдө болуп көп көрмандардан сүйүнтүп отурушат. Ну вот вы видите, как проходит борьба. Ну, очень приятно, что оба спортсмена являются уроженцами Таласской области, Бакаятинского района. И вот именно там, в Бакаятинском районе, один из основателей кыргызской борьбы, Анаркул Кибраев, девятикратный чемпион Кыргызстана по видам куреша, заслуженный тренер Кыргызской республики. И вот он в селе Кыргызстан, Ленинполского района, тогда назывался, сейчас Карабуринский район. Вот он там увлек очень много молодежи заниматься курешем. И вот он подготовил 53 мастера спорта по курешу. Ну, вы знаете, что сам Анаркул Кибраев боролся, был неоднократно чемпион республики. И вот в его время многократным чемпионами страны были такие известные борцы, как Сүйөт Сулейманов, Айдар Джуманалиев, Бакыт Баянджигитов, Талбаши Джолоев и многие-многие другие. Сабыр Усупов вот, тоже был тяжеловес известный. И вот не случайно из Бакаатинского района выходят очень сильные борцы. И вот как проявление этого примера, сегодня в финале первых всемирных игр, вот видите, прекрасный прием провел Тышбек Улубекзат. И борьба продолжается. Сейчас мы узнаем, кто станет чемпионом первых всемирных игр кочевников самой легкой весовой категории 55 килограммов. Ошондой акыркы мүнөт кетти, урматтуу көрүүчүлөр. 55 салмак даражасында азыр жеңүүчү аныкталмакчы. Тынчтыкбек уулу Бекзат менен Сүйүнбеков Насипжан экөө тең бири-бирин ушунчалык баягы татыктуу атаандаштык көрсөтүп турат. Мынакей башка алыстагы болгону 20 секунд калды деп кабар берүүдө. Эң бир жакшы Азамат таза жеңиш. Кула турат. Албетте. Таза жеңишке Сүйүнбеков Насипжан жетишти. Кыргыз Республикасы экинчи номер. Ну вот вы видели, какой замечательный прием применил Жусупбек Насипжан. Он проиграл по ходу этого поединка финальный, но за 20 секунд до окончания он сделал великолепную вертушку и подсечку, и этим приемом он стал первым чемпионом всемирных игр кочевников. Наши поздравления! Не дейсиз, урматтуу көрүүчүлөр, керемет биз окуяга күбө болдук. Жаңы эле Сүйүнбеков Насипжан Заматта акыркы мүнөттөрдө, акыркы секундаларда баягы утулуп жатып, ушунчалык баягы акыркы минуттарга топтоп турган турбайбы? аракет кылуу менен, эгоист эмгек кылуу менен бир жерден кармап кетти дагы, ушундай бир таптаза жеңиш менен чаап отурат. Баракелде. Ушундай кыргыздын жигиттери көрсүн, намыс талаша билген, намыска тура алган. Илемге 60 салмактагы балгондар чакырылат. Төлөш Улубек Турсун, Сатыбалдиев Амангелди. Көп курчан балган Сатыбалдиев Амангелди. Казакстан. Ортодо калыстар Айталиев Надырбек, улуттук даражадагы калыс Кыргызстан. Зарипов Шахват. Ну что ж, дорогие друзья, вот сейчас вторая финальная пара, которая в программе первых всемирных игр кочевников. Весовая категория 60 килограммов. И в этом весе в финал вышли представитель Кыргызстана Толош Улубек Турсун, 91 года рождения, и его соперник Сатыбалдиев Амангелди, представитель Казахстана, он родом из Алматинской области, будет выступать в синей повязке. И вот рефери. Сатыбалдиев Амангелди, Казахстан. И вот борцы высокой категории 60 килограммов сошлись в финальном поединке. В красной повязке Толош Улубек Турсун, представитель Кыргызстана. Он является представителем также Таласской области, Карабуринского района, 91 года рождения. И вот видите, Сатыбалдиев Амангелди сразу пошел в атаку. Вот по вчерашним предварительным встречам и финалу он все время проигрывал, лишь в конце выигрывал и вышел в финал.
неожиданно. И вот сейчас он в финале весь сразу повел в атаку. Оба спортсмена взялись хотят бросить через бедро. Это самый эффективный прием курящие. Урматтуу эле мына абдан бир германдардын деле реакциясына байкап турсаңыздар керек. Ушунчалык бирди кызыткан күрөш болуп жатат. 60 салмак даражасы килем үстүндө Төлөш уулу Бектурсун. Бул биздин жигит кызыл курчан Аламис Сатыбалдинов аман келди. Бул казак өлкөсүнүн колуна 60 салмак даражасы аман келди бираз. Үчүн күрөшүп атат. Бектурсунга караганда жашы Акыркы улуурактык кылат экен. 85-жылы. Бектурсун 91-жылы жылкы. последний Мынакей. Азыр. Бир утай. Эсеп 1-1. Жаңы эле аман келди чабуул жасап, летеш башталганда эле 1 упай өөнө алган. Андан соң мына кайрадан Бектурсун дагы контр чабуул жасоо менен дагы 1 упай өзүнүн намазына жаза алды. Бул учурда килем үстүндөгү калыс кандай кылат болду экен? 2 упай Бектурсунга. Азыр эсеп 3-1. Эң бир жакшы чабуул өттү. Ну вот вы видели, что Төлөш уулу Бектурсун сделал хороший прием, оцененный 2 балла, и вот он сейчас ведет в этом поединке, финальном поединке 3-1. Бектурсун его тренировал первый тренер Эрмек Токеев. Сегодня он является студентом 5-го курса Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта. За 2013 год он был первым на универсиаде Кыргызской республики, первым был на спартакиаде Кыргызской республики. И вот в чемпионате по лыжу он также был первым. Так что сейчас вот в этом году, в 2014 году, этот успех, выход в финал на первых всемирных игр качельников и вновь пополнит его спортивную биографию. Сатыбалдиев Амангельды, представитель Казахстана, с Алматинской области. Он является чемпионом Казахстана по казахскому курешу. Тренирует его Эрлан Иманалиев. Он 1985 года рождения, постарше нашего. Ну вот, 2 балла зарабатывает казахстанец и сравнивает счет. Нере суматулешуна карап турабыз. Ушунчалык сонун күрөш болуп атат. Мынакей 3-3 эсеби болуп калды. Жаңы эле 3-1 эсебинде Бектурсун алдыда келе жаткан. Андыктан мына аман келди дагы бекер жигит эмес экен. Дагы бир жолу биздин балбандыгы чапты. 1 балл. Жакшы. Азыр 4-3 эсеби болуп калды. Оюн токтосунда Төлөш уулу Бектурсун талас өрөөнүнүн колуна дене тарбия жана физкультура институтунун студенти 5-курста окууда жана акыркы 2 жылдан бери кыргыз күрөшү, алыш күрөшү боюнча өлкөдөгү алдыңкы балбан десек болот. Себеби 2013-жылдагы, 2014-жылдагы мыкты жыйынтыктар көрсөтүлгөн. Атап айтсак, мисалы 2013-жылы алыш күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын алтын медалчысы 60 салмак даражасында. Дагы бир казак балбанынан мынакей. Утай жок. Казак балбанын дагы бир чабуулу өттү, бирок бул сан упай жок. Чыгыш болуп калды азырчы. Дагы да болсо кармашууланууда мынакей калыс ышкырып берди дагы 4-3 эсебинде аман келди. Казакстандын колуна келе жаткан чагы. Ну что ж, вы видите, очень упорная борьба. С минимальным преимуществом пока лидирует казахстанец. Ну вот, Бектурсун пытается взять инициативу в свои руки, но все меньше и меньше остается времени до финального свистка, финального поединка весовой категории 60 килограммов, где встречаются наш кыргызстанец Төлөш уулу Бектурсун и Амангельды Сатыбалдиев из Казахстана. Он на ваших экранах в синей пояске. И вот он, казахстанец, применил хороший прием. Обычно его исполняют здесь вот в Куреше и выходит вперед. Идея смотрю, тажрыйбалык ойноп кетти көрүнөт. Сатыбалдинов аман келди. Казакстандык балбан Бектурсун караганда 6 жаш. Абдан кооптуу учур болду. Бектурсун башы менен келип сайылып калды. Аман келди. 85-жылкы 6 жашка улуу экен. 7-3. Жаратылып калды көрүнөт, Бектурсун. Алдыга 4 курчан балган. Мойну кайрылып, башы менен түшкөндүктөн мойну кайрылып, кол дагы
медицина қызметкерлерінің Орталды көрінеді. балбан Албетте. жарақат алып қалды ұқсайды. Құрметті көрермандар, көрдіңіздер, екі балбан тең баяғы Тажриба албетте бұл күшті нәрсе. Ну что ж, до конца финального поединка остается совсем мало времени. Оказали помощь медицинскую нашему Толошу Улубек Турсуну. И сейчас поединок идет к завершению. Ну что ж, прекрасно. Этот финал провел алматинец. Он чемпион Азии по курешу. Вот, является неоднократным чемпионом Казахстана. Очень опытный спортсмен. И вот в этом поединке он преподает уроки более молодому Толошу Улубек Турсуну. Ну что ж, до конца времени мало осталось. И пытается наш борец взять инициативу в свои руки. Но я думаю, что 3 балла будет очень сложно отыграть ему. Сейчас пока счет 4 балла. Счет 7-3, впереди казахстанец. Ну, естественно, время работает на нашего гостя. И он, естественно, выигрывая в счете, он не будет идти на обострение, будет удерживать этот счет. И вот давайте посмотрим, сможет ли сделать бросок наш спортсмен. Пытается все, но не дает возможность такой ему казахстанец. Балбандар чийинден чыгып кетти ортого. До конца осталось 19 секунд этого финального поединка. И в счете 7-4 ведет казахстанец. Естественно, он сейчас будет приводить амуницию в свой порядок. Время играет на его. И поединок продолжается. Ооба, урматтуу көрүүчүлөр, бардык жана алганда ушунчалык бир кумуш беттеш болуп атат. Мынакей караңыздарчы, Бектурсунга Азамат жарат алып калса дагы күчүнүн акырына чейин ушунчалык күчүнүн акырына чейин жарат алып калган жана көрө алдык, урматтуу көрүүчүлөр. Ошого карабастан мынакей Бектурсун беттешке кайтып келип туруп, мынакей упайдын артынан упай топтоп жаткан чагы жаңы эле таза чапкандай сезилген. Андыктан мынакей дагы да болсо баягы казак спортсмени таза эки далысына тең түшпөй калганына байланыштуу ушунчалык баягы болгону таза 3 упай эмес, экеле упай берип жыйынтыгында 7-6 эсебинде мынакей Сатыбалдинов аман келди. 60 салмак даражасында биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында алтын медаль жем кетти. Албетте Төлөш Бектурсунга дагы баракелди, рахмат. Бүт аракетин кылып көрдү. Мындай таланттуу жигит албетте жерде калбайт. Кийинки келе жаткан чоң мелдештерде Кыргыздын намысын татыктуу коргоп берет деген ишенич бар. Чемпиондукту казакстандык балбан Сатыбалдиев аман келди, жеңишке жетишти. Азамат мынакей. Кызыл Курчан балбан Эралиев Мирлан, Кыргызстан. Көк Курчан балбан Рыскул уулу Нуржан, Кыргызстан. Неде урматтуу көрүүчүлөр, мынакей килемисине дагы ушунчалык бир татыктуу атаандаштар чыгып келди. Бул Эралиев Мирлан, Кызыл Курчан Рыскул Нуржан болсо Көк Курчан чыкты. Салмак даражасы 66. Эми бир кызыктуу кармаш күтүлөт. Себеби деген эми килем үстүндө ушул салмак боюнча белбоо күрөшү, же болбосо кыргыз күрөшү, жалыш күрөшү, же болбосо самболо, ушул баягы бири-бирине бираз эмес, бир тойло окшошураак келген күрөштөрдүн арасынан өлкөбүздөгү алдыңкы балбандар Эралиев Мирлан да жакшы тааныйсыздар, деги эле Эралиевдин үй бүлөсү абдан белгилүү үй бүлө эмес беле. Жана ошондой эле Рыскул уулу Нуржан белбоо күрөшү боюнча акыркы өткөн өлкө чемпионатында 1-орун, өткөн жылы Орусиянын Казань шаарында өткөн универсиадада 3-орун, жана ошондой эле алтын кемердин ээси экен. Элестетип гана көрүңүз, урматтуу көрүүчүлөр, ушундай жетишкендикке жетише алган Нуржан, атагы десең атагы, аты десең аты чыккан Эралиев Мирланга каршы чыгууда. На ваших экранах финальный поединок весовой категории 66 килограммов, где выступают 2 кыргызстанца. Это Эралиев Мирлан, он в красной поясе на ваших экранах, и его соперник Рыскул уулу Нуржан. Эралиев Мирлан 1987 года рождения, помоложе его на 4 года Рыскул уулу Нуржан.
Оба хорошо прошли предварительные поединки и вышли. Талас областынан. Ну вот, вы видели сейчас выполнил прием Иралиев Мирлан. И он одерживает чистую победу в финальном поединке 66 килограммов. Он представитель Карабуринского района, Таласской области, является студентом Кыргызского университета имени Арабаева. Наши поздравления. Чемпион первых всемирных игр кочевников, весит 66 килограммов, Мирлан Иралиев. Қалыстар тауы алмашат. Азизов Назиржан, ел аралық даражадағы қалыс, Өзбекстан. Камчыбеков Нарымбек, ел аралық даражадағы қалыс, Қырғызстан. Кілемге 74 салмақтағы балғандар шақырылады. Тайбағаров Айтан, Қазақстан, Қызыл Құрчан балбан. Момбеков Дулат, Қырғызстан, Көк Құрчан балбан. Қапталдағы қалыс Камчыбеков Нарымбек, ел аралық даражадағы қалыс. Ортадағы қалыс Азизов Назыржан, Өзбекстан, ел аралық даражадағы қалыс. Кілемге шақырылады Қызыл Құрчан балбан Тайбағаров Айтам, Қазақстан, Көк Құрчан балбан Момбеков Дулат, Қырғызстан. Көк Құрчан балбан Момбеков Дулат, Қырғызстан. Так, челлендж организовали için. Ну что ж, дорогие друзья, вот сейчас после протеста со стороны казахских спортсменов, сейчас вот судьи решили, что 2 балла дали нашему борцу. Ну вот, вновь Дулат Мамбеков проводит еще один прием. И как его оценит судьи? Да, 2 балла. Итого со счетом 4-1 или 5-1? 4-1 идет наш спортсмен против Тайбагарова Алмата, представителя Казахстана. Он является чемпионом Казахстана по казахскому курешу. Он сам родом из Кызылорды. Занимается боевым самбо, является чемпионом Азии по боевому самбо. И вот сейчас в куреше он вышел в финальную часть весовой категории 74 килограмма. Против него борется в синей повязке наш борец Мамбеков Дулат. Он представитель Таласской области, Карабуринского района. Является студентом аграрного университета имени Скрябина. Ну, чемпион Кыргызстана по курешу. В 2012 году Дулат Момбеков был в Астане бронзовым призером на чемпионате мира. И вот финальная часть. Судья на ковре, представитель Узбекистана Кайбагар Азизов. Ну, оба спортсмена хорошо подготовлены, прошли прекрасно весь путь от первого тура до финального поединка. Ну и получает замечание представитель Казахстана Алмат Тайбагаров. Ему замечание, а нашему спортсмену 1 балл. 5-1 впереди кыргызстанец. Өзіңіздер көріп отырсыңдар, бұл беттесудің учурунда Дулаттың үстемдігімен өтіп өтеді. Алматтың айласын Дагы биздин балбан. Биздин балбанга дагы Упай. Алдағы қызыл құрдырытқан себебі бұл жаңағы қалыстың
дагы бир талашты учур болуп калды көрүнөт. Эмнедейсиз, урматтуу көрүүчүлөр? Табакаров Алмат менен Мамбеков Дулаттын ортосундагы кызыктуу күрөш жүрүп жаткан чагы мынакей азыркы учурга биздин жигит Мамбеков Дулат Талас областынын Карабура районунун 3 булак айылынын балбаны мына алда келе жаткан чак окуялар боюнча 2 жолу өзүнүн атаандашын көтөрүп чапты. Бул 2 жолу да тең таза жеңишке бир аз себеп болгон. Бирок баарды деле кайталоодон көрүп чыгыштык. Ал стартабы биз деле бияктан карап турганбыз. Таза жеңишке жетишерлик чабуул болгон эмес болчу. Ошондуктан калыстуу түрдө ортодогу арбитр 2 гана упайдан берди. 2 учурда тең Дулатка. Бирок менимче биздин балбаны өзүнүн атаандашына салыштырмалуу бир топ эле тажрыйбалуу, бир топ эле өзүнүн күчүнө ишенген, даярдыгы мыкты, тынчыкма балбан экен. Эч бир шашылбастан күрөшкө чыккан, башынан кандай чыкса, азыркы учурга деле мынакей берилген 5 мүнөттүн ортосунан да ашып калды, белинен дагы. Бирок ошого карабастан, Дулат кандай баягы башында кандай кирсе, азыр деле ошондой. Күчү таптакыр короогондой да, карап турсаң. Ну, уважаемые друзья, сейчас маленькая пауза, да, возникла при разногласии судейских мнений, и судейские коллеги сейчас смотрят видеоповторы и определяют, как был выполнен прием. Я должен сказать, уважаемые болельщики, что Куреш на программе первых всемирных возвращенников вызвал большой интерес. Вы видите, очень много зрителей пришло посмотреть финальную часть. И более 10 телекомпаний из Турции, Кыргызстана, России, Казахстана, с Туркмении я видел, присутствуют здесь, и они фиксируют эти события. Много журналистов, и мы сейчас находимся на финальном поединке весовой категории 74 килограмма по кыргыз-гурешу. Вы видите, что инициативой владеет пока наш спортсмен, который выступает в синем поясе. Но казахстанец пытается переломить ход поединка. Ооба, дал ошондой 6-3 эсеп азыр. Оюн тактасында Дулат жакшы баштагандай болгон. Андыктан мынакей акыркы секундалар өзүңүздөр көрүп турдуңуздар, Табакаров Алмат Казакстандын балбаны бир төлө чабуул жасап, ар кандай ар түрдүү аракеттер кылып атат, алдынан чыгып, артынан чыгып. Мынакей Дулаттын бул аракети таза жеңиш менен аяктады, урматтуу көрүүчүлөр. Не дейсиз? Баракелде 74 салмак даражасында биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы бир алтын медалдын ээси бул биздин жигит Мамбеков Дулат. Ну что ж, мы поздравляем Дулата Мамбекова. Он прекрасно приемом завершил этот поединок в свою пользу. Чистая победа. И вот вы видите, что после 4 финальных встреч 3 золотые медали ушли Кыргызстану. 1 золото завоевали казахстанские спортсмены. Должен сказать, что в этом весе бронзовую медаль завоевал второй кыргызстанец Санжарбек Аманов, который стал вместе с монголом бронзовым призером весовой категории 74 килограмма. Ну вот сейчас проходит финальный поединок весовой категории 84 килограмма. Здесь борются 2 кыргызстанца в красной повязке. Это Нурбек Коджабеков и Чингиз Чалабаев в синей повязке. Нидейсиз, урматтуу көрүүчүлөр, 84 салмак даражасы. Бул даражада биздин 2 жигитибиз бар. Коджабеков Нурбек. 1988 жылы туулган. Эми Нурбекти баарыбыз эле жакшы таанысак керектир, урматтуу көрүүчүлөр. Акыркы бүткүл дүйнөлүк универсиада оюндарында Казан шаарында өтпөдү, ошондо алтын медалды жеңе алган, ушундай бир чебердүү балбан, мынакей кызыл бел курчан. Анын атаандашы Чалабаев Чыңгыз. Экөөнүн жашы тең, экөөнүн наамдары да тең. Мисалы айта турган болсок, Кыргыз Республикасынын биринчилигинде кыргыз күрөшү боюнча 2014 жылы биринчи орунду алган, 2012 жылы Азия биринчилигинде Өзбекстанда өткөн самбо боюнча биринчи орунду алган. Бул эми Кожобеков Нурбектин атаандашы Чалабаев Чыңгыз тууралуу болду. Нурбек бул бел боо күрөшү жана кыргыз күрөшү боюнча өлкөдө эле эмес, эми дүйнөгө деле атаа чыгып калды. Дүйнөлүк деңгээлдеги балбан десек болот. Финальный поединок высокой категории 84 килограмма. Вы видите, в красном поясе это
Нурбек Кожебеков, представитель спортклуба Бешсары. Кстати, Чингис Чалабаев является представителем спортивного клуба Бешсары. И вот он сам самбист, боевой самбо, является чемпионом Азии. Но Нурбек Кожебеков наш признанный лидер в борьбе куреш. Он является чемпионом мира 2011 года, призером чемпионатов мира по борьбе на поясах 2012-2013 года и является чемпионом Всемирной универсиады в Казани, мастер спорта международного класса. И Чалабаев Чингис, представляющий спортивный клуб Бешсары, где президентом спортивного клуба, почетным президентом является Камчбек Жолдашбаев, который очень развивает куреш, вольную борьбу, греко-римскую борьбу. Есть залы Бешсары, также там есть зал бокса. И вот, пожалуйста, выходцы из Бешсары являются признанными лидерами куреши. Назарыңыздарда Кожебеков Нурбек мен Чалабаев Чингистин 84 салмак даражасындагы алтын медаль үчүн болгон кармашы болсо, эми Нурбек тууралуу маалымат айта турган болсок, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окуучусу, студенти дзюдо, самбо, жалгыз эле ушул кыргыз күрөшү эмес, дзюдо, самбо, алыш күрөштөрү боюнча спорт чебери. Мисалы, билбоо күрөшү боюнча дүйнө биринчилигинин 2-ордун алган 2013 жылы. Жана ошол эле жылы алыш күрөшү боюнча Азия биринчилигин утуп алган. Эстетип кана көрүңүз, ушундай гана жыл сайын чоң баягы эл аралык деңгээлдеги ийгиликтерди жаратып келе жаткан мына балбан биздин жигитибиз. Эми Чалабаев Чингис тууралуу дагы айтып өттүк, урматтуу көрүүчүлөр. Esep 2-0 aldıda Kızılkurçan Balban. Талас областынын Карабурай районунун Акжар айылынын кулуну Чингис, ал Көк Курчан казак күрөшү боюнча дүйнө биринчилигинин 2010 жылы өткөн дүйнө биринчилигинин коло медалчысы. Бул дагы бир топ чоң жетишкендик айтып өтсөк. Жана ошондой эле алыш күрөшү боюнча дүйнө биринчилигинде финалга чыгып бирок утулуп калган. Абдан бир жакшы кызыктуу Чингиздин аракети болуп өттү мынакей. Азыр ортодогу алысты карап турмакчыбыз, бал берип болду экен. Кызыл Курчан Нурбекке бир упай ыйгарылды. Esep 3-0 aldıda Kızılkurçan Balban. 3-0 эсебинде азыр Кожебеков Нурбек финалдык кармашта алда келе жаткан чагы. Эмне дейсиз, урматтуу көрүүчүлөр? Эми баягы тажрыйбалыгын кылып жатат көрүнөт. Нурбек Чыңгызга салыштырмалуу көп эл аралык мелдештерди утуп, сыртка да көп чыгып жүрөт. Кечөөкү Нурбектин күрөшкөнүн карап отуруп ушунчалык бир суктанасында, капталдан карап отурсаң, ушунчалык өзүнө ишенген, шашпастан, ар бир атаандашын салмактап карап, иш жака демитпестен мындай өзү ойлонгон Kızılkurçan Balban'a Ozek eskirtүү берилет. Күрөштө Бой күрөшпөгөндүгү үчүн алып келди. Мына бүгүн мына финалда Кожебеков Нурбек, эгерде былтыр 2013 жылы универсиадада, бүткүл дүйнөлүк универсиадада алтын медаль алган болсо, мына бул сам биринчи өтүп жаткан Керемет Тыс көлүнүн жээгинде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы кыргыз күрөшүнүн боюнча алтын медалды утууга келе жаткан чагы. Со счетом 4-0 в этом финальном поединке ведет Нурбек Кожебеков. Ну что, это, видимо, так и должно быть. Он чистый курешист, как говорится. А Чингис Чалабаев, он пробует себя во многих видах единоборств, является чемпионом Азии по боевому самбо, борется в других единоборствах. Ну, то, что он оказывает сопротивление лидеру кыргызской борьбы куреш, это они оба одногодки, давно занимаются спортом и, видимо, хорошо друг друга знают. Ну вот, видите, еще балл берет Нурбек Изабеков, и он ведет в этом поединке финальном 5-0. За 30 секунд до окончания этого поединка он явный лидер. Если ничего не случится там, с чистым броском может победить любой спортсмен из обоих спортсменов, то чемпионское звание в этой весовой категории по праву будет принадлежать Нурбеку Кожебекову, самому сильному
курещисту сборной команде Кыргызстана, самому именитому. Он является капитаном сборной команды Кыргызской Республики по курешу. И поэтому его успех должен быть примером для остальных. Гидей сырматтуу көрүүчүлөр, мынакей Кожобеков Нурбек күтүлгөндөй эле 84 салмак даражасында биринчиликти эч кимге берген жок. Чалабаев Чыңгыз албетте финалга чыгып, бир тойло татыктуу атаандаштык көрсөткөндөй болду. Бирок эми мына Нурбектин чеберчилиги, Нурбектин тажрыйбасы, Нурбектин ушундай болгон даярдыгы баарын жеңип чыгып, жыйынтыгында 84 салмак даражасында дагы бир биздин кыргыз балбаныбыз финалдык бөлүктө алтын медалды жеңип кетти. Гидей сырматтуулар, 96 салмак даражасы назарыңыздарда кыргыз күрөшү боюнча финалдык кармаш. Килем үстүндө Жумаев Кылыч, Түркменистан жана Барпыбеков Канымет, Кыргызстан. Канымет биздин бала, Гок Белгурчан, ал эми Жумаев Кылыч болсо шарттуу түрдө кызыл Белгурду байланып чыгат. Ортодогу калыс Тажикстандын өкүлү. Атайын ошол эки башка өлкөлөрдүн балбандар килем үстүнө чыгып атырган болсо бири-бирине каршы ушу сөз түрдө калыстарды дагы калыстар тобунда аралаштырыш керек, башка өлкөлөрдөн коюш керек. Анда эмесе мынакей калыстар менен учурашуу жана алдыңкы берилген 5 мүнөттө эки балбандын кимси күчтүү экенин аныктайбыз. Стоп, судья. Финальный поединок весовой категории 96 килограммов. Здесь будут встречаться Джумаев Глыч, мастер спорта международного класса из Ашхабада, Туркмения. И в синем пояске будет выступать Барпыбеков Канимет, представитель Кыргызстана, 1991 года рождения. Рефери на ковре арбитр международной категории Шухрат Зарипов из Таджикистана. И вот сейчас после 5 поединков это 6-й финальный поединок. Весовая категория 96 килограммов. И вот здесь в финал вышел представитель Туркменистана. Мы знаем, что в Туркмении очень сильно развита борьба, и они, команды, очень хорошо выступили на Всемирной универсиаде в Казани, составив серьезную конкуренцию кыргызским борцам. И вот в этом финале встречаются очень опытный, очень сильный борец из Туркменистана, мастер спорта международного класса Джумаев Глыч. Он воспитанник ашхабадского тренера Максата Насирова, является чемпионом Азии и призером чемпионатов мира и универсиады. Его соперник Канимет Барпыбеков, он из Таласской области, Карабуринского района, 91 года рождения, мастер спорта, студент 5-го курса Кыргызского национального университета имени Баласагына, является чемпионом Азии по алышу 2013 года. На универсиаде в Казани он был также третьим призером, как и на чемпионате мира по курешу. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, 96 салмак даражасында күрөш уланууда. Барпыбеков Канымет биздин жигит Гок Курчан не болуп калды, таза жеңиш. Ортодогу калыс таза жеңишти берип атат. Гидей урматтуу көрүүчүлөр, күтүлбөгөн жерден Канымет түшүп калды көрүнөт. Өзү деле күтпөсө керектер. Чабуул болуп жаткан. Жумаев Кылыч, Түркменстандык балбан. Бул кече күнү күрөшкөндөрдү көрдүк да, күчтүү болчу. Айтып коюш керек, күчтүү болчу да. Мынакей техникалык жагы абдан өрчүгөн балбан болчу мынакей. Эмнедейсиз? Канымет алдырып жиберди. Жумаев Кылыч, Түркменстандык балбан ошентип 96 салмак даражасында алтын медалдын ээси. Ну вот, велика радость туркменского борца. Джумаев Кылыч, чемпион первых всемирных игр кочевников. Туркмения. Весовая категория 96 килограммов.